Мурундун канашынын көп себептери бар, билип алыңыз. Мурун эмне үчүн канайт? Мурун каноо ар бирибизде кездешкен көрүнүш. Анын себептери эмне? Кантип жардам берип жана алдын алууга болот? Бул суроолорго жооп төмөндө. Мурун маанилүү орган. Ага байланыштуу оорулар бейтаптын жашоосун ордотот. Мурун көңдөйү кан тамырлардын коюу түрмөгү менен капталган. Жаракат алган учурда ал тамырлар жарылып, мурун канап көгөрүү болот. Айрым учурларда кан жоготуу бир нече миллилитрди түзсө, кээде жарым литрге жетет. Эгерде бейтап 200 миллилитр же андан көп кан жоготсо, медициналык жардам зарыл. Мурун каноонун себептери: кан басымынын дароо төмөндөп кетиши. Анын себеби катары стресс, тукум куучулук, пассивдүү жашоо образы эсептелет. Ошондой эле бул аз кандуулуктан кабар берет. Мында кандын курамы өзгөрүп, суюлуп кетет да мурун канайт. Мындан арылуу үчүн курамында темир бар азыктарды пайдалануу сунушталат. Көп өлчөмдө алкоголдук ичимдик ичүү. Алкогол кан тамырларды кеңейтип, кандын уюшунун ылдамдыгы өзгөртүп, тромбоциттердин санынын азайышына алып келет. Ушул себептен улам мурун канайт. Организмге К витаминин жетишпестиги. К витамини кандын уюшун камсыздайт. Адамдын организминде К витамини бар болгону менен жетиштүү деңгээлде эмес болот. Ошондуктан курамына бул витаминди камтыган шпинат, брокколи, көк чөптөрдү пайдалануу кажет. Эмоционалдык жана физикалык жагдай. Мурун каноосу дайыма эле кандайдыр бир оорунун келип чыгышын билдире бербейт. Айрым учурда дени сак адамдын да мурду канашы толук мүмкүн. Ага физикалык же эмоционалдык оор жагдай себеп болот. Аны эч кандай жардамсыз эле бейтап өзү токтото алат. Суукта узак убакыт жүрүү. Мурун каноосу узак убакыт суукта жүрүүдөн да болот. Мындай учурда былжыр чели кургап, натыйжада майда кан тамырлар жарылып кетет. Негизинен мындай каноо кыска убакытта болуп, бат токтойт. Күн ысыкта сыртта жүрүү. Мурун каноонун негизги себептеринин бири күндүн ысыгында жүрүү. Бул нерсе алгач баш оору, кулакка ызы чуунун угулушу менен башталып, кийинчерээк мурун каноосу болот. Былжыр челинин жабыркашы. Мурундагы инфекциялык оорулардан, суук тийүүдөн, аллергия жана ар түрдүү дарыларды мурунга өлчөмүнөн көп тамчылатып алуудан улам мурундун былжыр чели жабыркап, андан улам мурун канай берет. Гормоналдык өзгөрүүлөр. Адамда гормоналдык өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда кан тамырлары ичкерип басым көтөрүлөт. Бул нерсе мурундун канашына алып келет. Кургак-учуктун башталышы. Мурундун каноосу кургак-учуктун пайда болушунан кабар бериши дагы мүмкүн. Бул дарттамада аба аркылуу мурдуна вирус кирип жуккан болсо, ал ткандарды жабыркатып, натыйжада мурун канайт. Шишик жана киста. Адамда киста же шишик болсо, тынч отурган абалда мурун канап баштап 10 мүнөттөн ашык убакытка созулат. Мындайда мурундун каноосу бат-баттан кайталанып, баш ооруп, дем алуу кыйналат. Мурун каноодо биринчи жардам көрсөтүү. Адам жарым отурган абалда тагыраагы тизени бүгүп, денени алдыга эңкейген калыпта кармоо керек. Мурунду эки манжа менен бекем кармап, бейтап оозу менен дем алуусу шарт. Мындай абалда аз дегенде 5-10 мүнөт туруп, андан соң мурунду кое берүү керек. Кан оозго же тамакка кетип калбашы үчүн башты артка көп чалкалатпоо керек. Бейтапты горизонталдык абалда жаткыруу, туура мурундун айланасына жана чекеге муз коюу да жакшы натыйжа берет. Мында кан тамырлар муздап, уюган кандын чыгып кетишин шарттайт. Мында да каноо токтобосо тез жардамды чакырууга туура келет. Эскертүү: мурун канаган соң дароо ысык тамак, ысык чай, кофе ичүүгө болбойт. Болбосо кан басымы көтөрүлүп, мурун кайрадан канашы мүмкүн. Буттардын сайгылашуусу магнийдин жетишсиздигинен болот. Адамдын организминин жакшы иштөөсү үчүн көптөгөн пайдалуу витаминдүү азыктар керек. Алардын кээ бирин ичегилердин микрофлорасы иштеп чыкса, кайбирин иштете албайт. Иштетсе да аз өлчөмдө иштеткендиктен ал адамга жетишсиз болот. Мисалы, В тобундагы витаминдерди өтө аз иштетишет. Магний жетишсиздиги. Организмге бирден бир пайдалуу нерсе магний болуп эсептелет. Чоң кишинин организминде кеминде 25 грамм магний болуусу шарт. Анын 60% биздин сөөктөрүбүздө болсо, калганы мээде жана жүрөктө болот. Магний эмнеге анча маанилүү? Магний метаболизм процессинде чечүүчү ролду ойногон зат. Метаболизм же зат алмашуу дейбизби? Андан оор органикалык заттардын иштөөсүнүн негизинде энергия бөлүнүп чыгат. Энергия болсо организм үчүн маанилүү ресурс болуп саналат. Магний ошол оор органикалык заттарды иштетүүгө жардам берет. Эгерде ал заттар анча иштебей калса, адамда энергия аз болуп, алсыз боло баштайт. Тамактан кийинки чарчоо.
Магнийдин организминде аз болушу өмүр үчүн кооптуу. Жогоруда айткандай, энергия аз болсо адам чарчай баштайт. Андай чарчоону уктоо менен гана басууга болот. Магнийдин жетишсиздигинен улам буттар сайгылашып, ооруп же кол менен бут уктап калгандай сезимдер пайда болот. Албетте, бул дагы магнийдин жетишсиздигинен. Эгерде ушундай сезимдер же оорулар болгон болсо, сөзсүз доктурга барып текшерилип, магнийди тийиштүү көлөмдө ичиши керек. Анан дагы кээ бир учурларда кол же бут тырышып калат эмеспи? Андай учурда көптөр кальций жетишпей жатат дешет. Жок, магний аз болгондуктан бут же кол тырышат. Табит жоголот. Магний табитке түздөн-түз таасир этет. Ал аз болгон учурда чарчап, буттар тырышкандан башка табит тартпай жүрөк айлана баштайт. Анан дагы диарея да болушу мүмкүн. Жинденүү. Зат алмашуу жакшы жүрбөй калганда жогоруда айткандардан тышкары ачуусу тез келе баштайт. Эч бир себеби жок эле ачуулана берет. Уйкунун режими да бузулуп, уйкудан ойгонуу оорулошо баштайт. Эгерде сизде жогорудагы жазылган симптомдор бар болсо, доктурга кайрылууңуз керек. Магнийге бай азыктар, дан азыктары. Бардык дан азыктарында жана тарууларда башка пайдалуу заттардан башка дагы магний да өтө көп болот. Алардан жасалган ботколор тоюмдуу гана болбостон абдан пайдалуу. Фасоль, буурчак жана күн карама. Фасолдон жасалган бир табак шорпо бир күндүк магнийдин көлөмү менен камсыз кыла алат. Фасоль күн карама сыяктуу эле организмге керек болгон фолий кычкылына өтө бай. Ал эми жашыл буурчакта да магнийдин көлөмү көп болот. Балык, сельдь, скумбрия, треска, камбала жана палтус түшкү тамакка эң мыкты кошумча гана болбостон магний алуунун булагы болуп саналат. Магнийден тышкары балык бир күндүк амино кычкылдыгын берет. Магний абдан маанилүү болгону менен башка витаминдер жана минералдарды да унутпоо зарыл. Магний жакшы сиңиш үчүн сергек жашоо образын жүргүзүү керек. Мисалы, уктарда телефонду колго албаш керек. Калдарбек Бактакунов, уролог. Тукумсуздук маселесине аялдар 60, эркектер 40% күнөөлүү. Калдарбек мырза, акыркы убакта улутубуздун саламаттыгы абдан начарлап кетпедиби? Себеби көптөгөн оорулардын түрү жашарып кетти. Мурун эркектер 50-60тан өткөндө ооруйт деген оорулар менен азыр 20-30 жаштагы эле жигиттер ооруп жатат. Ушул урологиялык багыттан алганда, сиздерге жалпы урология багытынан алганда оорунун кайсы түрү менен көбүнчө кайрылып жатышат? Урология багыты боюнча айтсам, экологиянын начарлап кеткенине байланыштуу репродуктивдүү функциясы начарлагандыктан простатит менен кайрылышат. Илгери, мисал үчүн, простатит аденома оорулары 40-50-60ка жакындаганда башталып жаткан болсо, азыркы кезде простата менен кээде 20га чыккан жигиттер келип калат. 25-30 жаштагы үйлөнө элек жаштар ооруп калган учурлары болот. Жаштар миграцияга байланыштуу башка шаарларга барып иштеп келгенде көзөмөлү жок жыныстык катнашка барып, инфекцияларга көп кабылышат. Ошолор уретрит, простатитке кабылышып, репродуктивдүү функцияларына таасир бере турган органдарынан жабыр тартып, жумурткалардын иштөөсү начарлап келишет. Жаш элүү убакта жыныстык катнаштан начарлап кеткендер болот. Анан 4-5 жыл жашашып, балалуу боло албай, тукумсуздук менен келгендер көп болуп жатат. Себеби алар кичинекей кезинен жакшылап дарыланбай калган кыздар, балдар болуп калат. Же болбосо паротит, бруцеллез, свинка деген оорулар бар. Ал инфекциялык оорулар менен ооруп, убагында дарыланбай калган жаштар келип калышат. Тукумсуздук боюнча да көп кайрылышат. Тукумсуздукту айтып калдыңыз. Ошону сиздер кандай ыкмалар менен дарылайсыздар? Тукумсуздук болгондо жубайлардын экөөнү тең чогуу текшеребиз. Мисалы, келинчегинин жыныстык органдарынын өлчөмдөрү же болбосо гормоналдык түзүлүштөрү начар болуп калган учурлары болот. Эркектердин уруктугунун сапаты начар болгондор болот. Ошолордун уруктарын лабораторияларга жөнөтүп текшертебиз. Андан кийин жыйынтыгына карап, атайын клиникага жиберебиз. Негизи мурун аялдар төрөбөсө, аялдар өздөрү эле күнөөлүү болуп келишкен. Бирок бул да ката экенин кийин медицина аныктады да. Азыр медицина боюнча жубайларда тукумсуздук болсо 60+40% болуп эсептелет. Так айтканда, тукумсуздук маселесине аял 60, эркек 40%га күнөөлүү болуп эсептелет. Ошон үчүн экөө тең убагында текшерилиши кажет. Тукумсуздук улуттун саламаттыгына кооптоону жарата турган маселе да. Сизде бул тууралуу статистика барбы? Ушул маселе канчалык деңгээлде кооптуу болуп жатат? Статистика боюнча айтсам, тукумсуздук көбүнчө аялдар тараптан 60-65%га чейин болот. Эркектер илгери көбүнчө эле аялды күнөөлөшчү да, ал эми 40%га чейин эркектерден болгон учурлар болот. Бирок азыр педиатрия жакшы иштей баштады. Балдардын жумурткалар ордуна түшпөй, ошолордун өсүүсү бир аз начарлап калганда, азыр алдын ала жакшы дарыланып жатышат. Ушул тукумсуздукту 100%га дарыласа болобу? Болбойт. Себеби кээде туаса болуп калат. Экого муктаж болуп жаткан жубайлар көп. Алардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Кыргызстанда эконун $3500 чейин жетсе, Казакстанда $5000 жетет. Россияда андан да жогору болуп жатат. Көп үй бүлөлөр баласыз болуп калбаганды каалабагандыктан ошол жолду туура көрүп жатышат. Бирок анысына карабай бала үчүн экөө тең иштеп таап, бир эмес 2-3 балалуу болгондор кездешип жатат.
экого канчалык деңгээлде кепилдик бере аласыздар? Бардык эле жубайлардын кыялы ишке ашпаса керек. Ийгиликсиз болуп калган учурлар да болот да. Туура айтасың, андай учурлар болот. Эко жана табигый жол менен төрөлгөн балдардын жалпылап алганда кандай айырмасы бар? Акыл эс, кыял жоругу жагынан азыраак айырма болот экен, табигый жол менен төрөлгөнгө жетпейт. Мындайда дин жолундагылар каршы эмеспи? Анткени биз мусулман дининде болгондуктан баары Кудайдан болуш керек деген түшүнүк менен жашайт эмеспизби? Каршы боло бергенге да болбойт. Бул жерде түшүнүш керек да. Баары Кудайдан болот. Бирок эми Кудай дегенибиз менен кээде өзүбүз аракет кыла турган учурлар да болот. Эми башка баланы деле багып алса болот. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деп коюшат го. Ошентсе да ата энеде өзүбүздүн каныбыздан жаралса экен деген ниет болот да. Дин жолундагы адамдар деле түшүнүктүү адамдар да. Азыр телевизордон дин жолундагы адамдар кеңеш айтып туура жолду көрсөтүп жатышпайбы? Алардын баары каршы боло бергенге болбойт. Биз деле аларга түшүндүрсөк, алар деле макул болот. Мен жеке өзүм каршымын деген диндин кишилерин көрө элекмин. Медицинанын өнүгүп келе жаткан тармактарын эмне үчүн алардын айтканы боюнча токтотуп коюшубуз керек? Ошол үчүн компромисске келишибиз керек. Анан талашып тартыша бергенде иш эч качан оңунан чечилбейт. Сиз билгенден жубайлардын арасында жылдан жылга балалуу болгондор көппү? Себеби баягы союз кезинде 10-15тен төрөгөн энелер көп болгонда. Учурда сиздин байкооңузда бул жагынан көрсөткүчтөр кандай болуп жатат? Албетте мурдагыдай 10-15те төрөбөй атышат. Учурда 5ке барып токтотуп коюшат. Бир жагалардыкы туура. Анан санын эмес сапатына караш керек болуп калат. Анан 10-15 балалуу болуп, аларды келечекке жакшы даярдай албай кыйналгандан көрө 3 бала болсо да туура тарбия берген оңго деп ойлойм. Маектешкен Мирбек Эсенкулов, Чагылган KG.